Путин кайрадан президент болуп шайлангандан кийин эле өзүн атааңдаш болуп шайлоого катышкандар менен жолугуп, коммунист Павел Грудининге айыл чарба министри болуп. Ушул тармакты жетектеп бердесе, Ксения Собчакка дагы жогорку кызматты сунуштады. Коррупция менен күрөштү күчөтөм деп убада берген Сооронбай Жээнбеков дагы өзүн атааңдаш болуп чыккан талапкерлердин арасынан тажрыйбалуу, өзүнө жооп бере алчу саясий басымга туруштук бере ала турган, артында калбыры жок. Улукбек Кочкоровду Сегизбаевдин ордуна дипломатия эмне экенин жакшы түшүнгөн. Талатбек Масадыковду үн чыкпаган тим министри Абдылдаевдин ордуна. Адахан Мадумаровду коопсуздук кеңешине алып барса, коррупция менен күрөш ошондо башталмак. Бул саясатчылар мурункунун же азыркынын адамы деп бөлүп карабай, баарына мыйзамдын негизинде мамиле жасамак. Таасир талашам дегендер куйрукту чатына кыпчып, өз айлаларын издемек да, деп жазат Nazar News кежи сайты.